Эксклюзив бийчилер тобу Бишкек шаарынын Борбордук районундагы 31-декабрь күнкү чоң концертке даярдыктарды көрүүдө. Алардын айтымдарында жаңы жылдык майрамга карата чакыруулар көп болуп, тырымсыз иштеп жүрүшөт. Жаңы жылды үй бүлөсү менен эмес, коллективи менен тосуп калган учурлар көп кездешет. Буга деле көнүп калышкан. Азыркы учурда выступлениялардын көптүгүнө байланыштуу биз үйдө аз убакытта болтабыз. Примерно 6-7 саат үйгө уктаган болсок, бул жакта эртемеңден баштап бул жакта жүрөбүз. Түштө бул жакта даярдык көрсөк, уже кечинде выступление башталат. Жаңы жыл күнү да выступлениялар бар. Эми жаңы жыл күнү үйдөгүлөр менен тоспосок дагы ушул коллектив менен тосконго макулбуз. Мындай жакшы эле деп ойлойм. Элдин көбү күтүп майрамдаган жаңы жылды такси айдоочулары дагы көчөдөн тосуп калган учурлар кездешет. Алардын катарында Тимур Бегматов да кирет. Ал 5 жылдан бери бул тармакта эмгектенип, бир жылы жаңы жылды көчөдөн тоскон. Бирок кандай болгон күндө да өзүнүн жумушуна жоопкерчилик менен мамиле кылганды жакшы көрөт. Ал эми быйылкы жаңы жылды үй бүлөсү менен тосууга аракет кылаарын айтууда. Жаңы жылда, именно жаңы жылда эмеде болуп калдык. 4-гор больницанын жанында болуп калдык. 12-де. Ошондо келбей калсам, келинчегим мага таарынып, 12-де эмнеге сен келген жоксуң деп. Эми жумуш менен алысыраак болуп калдым деп түшүндүрүп койдум, түшүндү. Жаңы жылдык кечелердин көп болушу аспозчулардын дагы жумуштарын 2 эсе оорлотот. Айрыкча Бишкек шаарында жаңы жылды кафе, ресторандарда тоскондор да көбөйө баштаган. Кардарлардын табитине карата тамак аштарды даярдап, кечки конокторду күтүп алуу башкы милдет. Быйыл бул даталуу күнгө эт кошулган тамактарга көп буйрутма берилип жатканы байкалган. Эң көпсү биздин кыргыздар Кыргызстанда эң көп заказ кылат, салат, ондан кийин экинчи блюдага биздин кирет койдун эти пиширип, ондан кийин койдун этинен кийин үйдүн эти кирет, ондан кийин казы бар, казы менен устуканыбыз бар, аны берип атырбыз, беш барамакыбыз бар, пловубуз бар. Заказ кылса, любой заказды биз кыламыз. Жаңы жыл майрамы үй бүлөлүк майрам катары эсептелинет. Бирок бардык эле жарандар жакшы кабыл алып майрамдашпайт. Диний көз караштарына байланыштуу. Ошол эле маалда көпчүлүк жаран жаңы жылды жогорку деңгээлде тосууга аракет жасашат. Улукбек Кутманбаев, Рамазан Сушанло, Вести Бишкек.